Салам достор, менин атым Абдысатаров Жолдубек. Бүгүнкү видеоролигибизде Москвадан Өзбекстанга жана Тажикстанга акча которуп, подработкага барып иштеп келсе болобу же болбойбу? Бул кандай деген суроого жооп беребиз. Акыркы күндө өтө эле Кыргызстандын Москва жердештер деген группаларында жана Москва жердештер жумуш группаларында объявлениялар өтө көп чыгууда. Алардын бирине биз бүгүн чалып көрдүк. Эми келгиле биринчи номерге чалып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз могу объявлениядан көрдүк элек. Акча которгон болчу. Хорошо. Это азыр келе аласызбы 3,5 чейин? Ал канча акча которобуз? $4-5 миң. Негизи каяка которобуз? Узбекистан, Узбекистан и Ташкентке. Не алып алайын жаныма? Каяктан которобуз? Банк аландырдан которобуз, с собой паспорт, регистрация, миграционка. Аяктын картасы жок болсо деле эчтеке болбойт да? Эчтеке болбойт. Паспорт, регистрация, миграционка эле керек. Кийим мен чейин келе аласызбы? кийим менде проблема болбойбу? Жок, байке. Бул жака келип 60 адам күнүгө которот, эч нерсе болбойт. Не секрет болсо эмне болгон акчалар алар? Ал жөн эле валюта менен ойнойбуз. Узбекистанга, Ташкентке которобуз, аяктан көбүрөөк болуп түшөт. Кайра биз жака которот, кайра ал жака которобуз. А так таза эле акча да, э? Ооба, албетте. Банктан которобуз байке, камералар бар. Хорошо. Хорошо. Андан тышкары эле бирөө менен жалгыз сүйлөшпөстөн экинчиси менен дагы сүйлөшүп көрдүк. Демек аны дагы келгиле угалы. Алло, саламатсызбы? Биз могу объявлениядан чалып аттык элек акча которгон боюнча. Метро Кыргызстанда болуп атат. Канча акча которобуз негизи? Каркын 800, каркын 700 ушундай да. Доллар менен которобузбу? Каяка которобуз негизи? Өзбекстанга. Ал негизи закон элеби? Эч проблема болбойбу анан? Жок. Өзүң өргөндө 30 миңга берген лимит иштетесиңер. Кандай дейсиз? Өзүң өргөндө 30 миңга берген лимитти иштетип бересиңер да. Ал эмне болгон акчалар негизичи? Таза эле акчаларбы? Эми бул жерде валюта ойнойт да, банктер максалар. Хорошо, рахмат. Канча төлөп бересиздер? 1000 рубль жазып турат. Хорошо, барганын чалып коем. Эми туугандар, болгону биз барат экенбиз дагы өзүңүздөр уккандай 500 миң, 600 миңге чейин акчаны биздин фамилия атыбыз аркылуу бир жакка жөнөтөт экенбиз. Оператор кыздар айтып аткандай, бул таза эле акча, просто валюта менен иштейбиз дейт. Эми в принципе мындай ойлонуп көрсөк, биз сферага ала келгенде булар peer-to-peer менен иштейт деп ойлосок болот. Да, булар там Өзбекстанга рубль жөнөтүп, ал жактан аны Өзбекстандын акчасына алмаштырып, ал жерден ошол акчага биткоин же USDT алып, ал USDT'ни кайра Россияга алып келип, Россиядан рубльга сатып, аны кайра рубльди через ушундай адамдар аркылуу, то есть биз аркылуу кайра Өзбекстанга жөнөтүп атат деп айтсак болот бул схеманы. В принципе, теоретический жагынан и даже практический жагынан бул peer-to-peer схема, то есть ол peer-to-peer сферада муну связка деп коет. Ошо peer-to-peer связка в принципе рабочий эле, но бир өтө чоң вопрос бар. Да, разговор нет. Муну кылып аткан адамдар возможно акча табышы мүмкүн, өтө көп акча табышы мүмкүн да. Но которуп аткан адам үчүн бул өтө кыйын нерсе болот. Биринчиден сиз фамилияңыздан банкка регистрация болосуз, потому что сиздин фамилияңыздан акча чыгып кетип атат чет жакка.
чет жакка чыгып кетип аткандан кийин закондо баарыңыздар билгендей 115 статья бар. Ушул статья менен сизди кармашы мүмкүн. Жана бул жерден бир вопрос пайда болот да. Бул эмне болгон акча? Полиция сизди кармаса же болбосо ошо сизди атайы издеп келип кармачы болсо, сизди бир чоң мафиянын же болбосо чоң бир кылмыштын кандайдыр бир мүчөсү катары болуп каласыз да. Мисалга ала келели. Теоретический жактан эсептейли да. Прикиньте, бул акча жөн гана эле криптовалютанын peer-to-peer бизнес эмес, наркотик саткандын акчасы болсочу, аны булар эчак билген болсочу, мисалы ошол бул акча каяктан чыгып атат, кантип атат, сиз сотто кантип доказать этесиз, что бул кылмышка эч кандай тиешеңиз жок экен. Эч теге кылып сиз аны сотто тастыктап бере албайсыз. Бул биринчиси. Экинчиси, бул акча таза экенин дагы тастыктап бере албайсыз. Сиз билбейсиз бул акча каяктан келгенин, кантип келгенин тоже билбейсиз. Ал эми андан тышкары дагы бир закон бар, налоговый кодексте. Ал закондо айтылып атат да, эгерде сиздин фамилияңыздан же болбосо сиздин картаңызга же сиздин лицевой счетуңузга 1 жылдын ичинде, то есть бул бир акча болуп атпайбы, понимаете? Я пойму, если там 1 жылдын ичинде 6 айда 6 миллион же болбосо ошо 600 миң же 1 миллион чогулса, я пойму, если сиз мисалы 1 айда постепенно ал акча чогулса. Нет, бул жерде сизге сразу пайда болуп атат акчачы. 600 миң мисалы сразу пайда болуп атат. Эми сиз доказать этишиңиз керек, что 600 миң бул преступный доход эмес, бул деген отмывание эмес, эме экенчи. Сизге суроо, аны кантип доказать этесиз? Кантип? Эгер бул наркотик сатылган, мынтык сатылган же кандайдыр бир террористический организациянын акчасы болсочу, аны кантип сиз сотто айтып бере аласыз, что бул мен эмес, мен күнөөлүү эмесмин деп. Демек көрдүңүздөрбү, 1000 сом алам деп сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү, өзүңүздүн жашооңузду балта чаап алышыңыз мүмкүн. Мисалы сиздин счетуңузга определенный времяда акча түшкөн болсо, ошол эле 600 миң же болсо $5000, $6000, $10000 түшкөн болсо, ал акчанын налогун төлөшүңүз керек. Биринчиси, сиз сотко барасыз да, кандай ситуация болот 115 статья менен. Биринчи сотко барасыз, сотко барган мезгилде сиз сот сурайт сизден да, вот сага ушул 600 миң келип түшүптүр, сразу келип түшүптүр да, болчу. Анан ушуну сен чет жакка которупсуң. Ошол эмне болгон акча, каяктан алдың эле ал акчаны, кантип келди дейт да. Ал жерден жана не прокатит да, что мен ушундай жумушка барып, анан ошол жерден подработка катары кылып ушинткем депчи, потому что это не прокатит, потому что сиз доказать эте албайсыз да. Бул биринчиси. Экинчиси, сиз доказать этиш үчүн сиз муну мен зарплатам десеңиз, анда налог 13% төлөшүңүз керек ошол суммадан. Эгерде сиз эчтеке кылып доказать эте албасаңыз, анда сиз ошол кылмыштын, наркотиктин акчасынын же болбосо оружиянын акчасын жууп атасыз деген, же болбосо отмывай этип атасыз деген нерсенин кылмышка илинишиңиз мүмкүн да. Ал жерден, конечно, соттолосуз, депорт болосуз, все проблеманын баары башыңызга келет. Же болбосо ошол эле мезгилде сизге налоговый сизге айтат, 20% налог төлөп кой, ошол 600 миң. Ушундай риск бар да. Мисалы деле Россияда бизнес кылсаң, кандайдыр бир любой бизнес кылсаң, сен либо самозанятый кылышың керек, же ООО ачышың керек, же ИП ачышың керек да. Эгерде ушул үчүн бирөөсүн дагы ачпай туруп бизнес, өзүңдүн личный картаңа бизнес кыла бере турган болчу болсоң, в течение 1 жылдын ичинде сенин сага келип түшкөн акчанын суммасы там 2 миллиондон ашып кете турган болчу болсо, сен анда обязан налог төлөшүң керек болуп калат да. Эртең кийин случайно налоговый ошону көрүп калчу болсо, сени налог төлөттүрөт, 20%га чейин налог төлөттүрөт. То есть общий суммадан 20% төлөттүрөт. Анан элестеткиле, если теоретически просто элестетип көрсөңөр, ошол 600 миңдин силер 20%ын төлөгөнгө даярсыңарбы? 600 миңдин 20% 120 миң сом болуп кетет. И 1000 сом бир күн барып 1000 сом, то есть 1 саат барып 1000 сом алып, анан 120 миң сомдук рискти мойнуңарга алганга даярсыңарбы? Бул биринчиси. Экинчи риск, Россияда жакшынакай иштеп жүргөндөн кийин, жакшы иштеп кеткен жакшы да, чем депорт болуп айдалып кеткенден көрөчү. Же болбосо дагы бир проблеманы мойнуңга илгенден көрө, подработкага 1000 сомго барган, бул өтө чоң риск жана глупость. Эч убакта эч кимге өзүңөрдүн документиңерди бербегиле, эч кимге компаниядагы акча да которуп бербегиле. Россиядан өзүңөргө сак болгула. Саламатта болуңуздар.